Абдулла Ташип боюнча бул жакта комментарийлер да кетип атат. Сиз жөнүндө жакшы пикирлер айтылып атат. Могул түз эфирди көргөндөрдүн арасында мында маалымдап коеюн. Ассаламу алейкум. Жыйындын катышуучулары, ассаламу алейкум. Жалпы жамаат бүгүнкү жыйынды уюштурган Иман Нуру фракциясына чоң рахмат. Площадка болду бизге. Ушул жерде биз өзүбүздүн көйгөйлөрдү айтып ала турган кичине сөздөрүбүз бар, көйгөйлүү. Ушуларды айтып алайлы. Силер кунт коюп угуп бересиңиздер. Анан эме бул жерде бактын мааниси жөнүндө эме айтыштын кереги деле жок. Ону бардыгыбыз туюп түшүндүк да. Бак кандай маанилүү экенин, бак бул не экология, бак бул не суу, бак бул не ден соолук, бак бул не тартип, бак бул не витамины, бак бул мына жашыл экономика. Акча алып келе турган тармак. Мына эми азыр ушулардын бардыгын аткара турган бул агроном да. Bir жылда Скрябинада 400 бала окуса, ошонун 398-и башка жумушка кетет экен, 2 агрономияда калат экен да. Эме элестетип көргүлө. 8 миллион киши болсок, 2 агроном жыл сайын бул эмнени бүтүрөт? Не ишти аткара алат? Маадамектен итальянский эмес, маадамектен алтын көчөт алып келип берсең да ошондо жок кылат. Билбеген адам. Мына азыр бизде эң чоң көйгөй бул баг отургузууну билбейбиз биз, кыргыздар. Баг отургузууну такыр билбей туруп, анан кийин бул жерде баг отургузуп, бир Кыргызстанды биз жашылдандырабыз деген, бул деген жөнүнө бири-бирибизди алдап отурабыз да, чындап айткандачы. Ошон үчүн мен сунушум, мына өкмөт мүчөлөрү, силерден дагы суранамын. Мына биздин процентном соотношении эсептегенде айыл чарбада, демеде айылда 76% киши жашайт да. Анан 24% шаарда жашайт да. Шаардык, мисалы үчүн профессияларга, официант, таксист, там дагы тигил бул ана мында. Но бирок бизде 76% биздин бардык вуздарыбыз не айыл чарбага керектүү кадрларды даярдаш керек. Бизде 500 миңден ашык юрист бар, бирок кум-төр менен соттоша албайбыз. Бизде 200 миңден ашык экономист бар, бирок кум-төр бизди канчага жайлап кеткенин билбейбиз. Себеби дегенде бизде дипломдор жөн эле мындай сатып алып атабыз да. Эми контрактное обучение это уже не обучение да, бул деген жөн баягы немени дипломду сатып алуу деген да. Концов концов, мисалы үчүн эгерде биздин мамлекетибизди жакшы көрө турган болсок, эң биринчи биз мына билим берүү тармагын жөнгө салышыбыз керек туугандар. Азыр бул жерде биз бардыгыбыз, мисалы үчүн Борбор Азия багбандар биримдиги деп мен Чинди алып алганмын. Действительно айтканда, мисалы үчүн мен өзүм жасап аткан ишти, мисалы үчүн систематически түшүнгөнүм менен, бирок 20% эле түшүнөмүн. Мына арабызда бардыгыбыз отурабыз, кыргыздардын бардыгы өзүнүн кесибин 20% билет. Мына депутаттар деле билбейт. Эмнеге кол коюп атат, кантип кол коюп атат, канча министрлер өтүп кетти, канча миңден ашык депутат келип кеттир. Чынын айтканда, Кыргызстанды бир өнүктүрөйүн деген бир адам келип кетпептир да. Жакшыларыбыз өлүп калыптыр, жамандарыбыз калыптыр да жерде. Мына мен силерге дагы бир жолу айтам. Туугандарым, эгерде Кыргызстанды биз жакшы көрө турган болсок, агрономияны жолго коелу. Эң биринчи агрономия. Эгерде жасап аткан ишин билбей эле, мисалы үчүн кандайдыр бир баягында инициатива жакшы болбосун, ал обречено бар крах болот да. Мына азыр Кутманова Динара Асеевна өтө көп сандарды айтып атат. Бирок ошо сандардын действительности ошолордун 10% да жок. Себеби дегенде баягы ведомство акыркы эмесин билбейт. Каерге барып такалганын. Себеби дегенде мына указды чыгарып коебуз, указ барып туруп башкача болуп жетет дагы.
и ушунун бардыгы разрушение болгон ошон себептен. Себебинде билим жок. Билим, илим жок, бир нерсеге кол уруштун кереги жок. Ошон үчүн эң биринчи мына Скрябина университетин, адан сыртка башка ушул айыл чарбага окутуп аткан университеттердин бардыгын ушул переклассификация кылып мугалимдерди алмаштырыш керек. Жакшы мугалимдер келиш керек.